Каракулжа райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Кулубаев Дамир Садырбекович, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович, Каракулжа райондук прокурору Абдымамбетов Кубатбек Абдымамбетович жана райондук деңгээлде мекеме уюмдарынын жетекчилери Кашкажол айыл өкмөтүнүн 2022-жылы аткарган иштери менен таанышуу жана эл көйгөйүн угуу үчүн Кашкажол айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолукту. Жолугушуу 9 март күнү Кашкажол айыл өкмөтүнүн Октябрь айылдык маданият үйүндө болуп өттү. Иш-чарада алгач эле Кашкажол айыл өкмөтүнүн башчысы Жаныбеков Адилет Жаныбекович 2022-жылы аткарылган иштер боюнча маалымат берди. Ал эми айыл өкмөткө президенттин Ош облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнест Мукашбекович Кашкажол айыл өкмөтүн дотациядан чыгаруу үчүн өкмөт кандай иш алып бараары, 2023-жылга карата өкмөттүн иш пландары жана өкмөттүк эмес уюмдар менен кандай иштер алынып барылаары боюнча маалымат алды. Ошондой эле жергиликтүү тургундар тарабынан таза суу, турак жай курууга жердин жоктугу, электр жана жол тармактарындагы көйгөйлөр айтылды. Ал эми иш-чаранын акырында Кашкажол айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык жактан өсүп өнүгүшүнө салым кошкон жергиликтүү тургундар Каракулжа райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамоталары менен сыйланды. Отчеттук жыйынынын катышуучулары 2022-жылдын жыйынтыгы менен Кашкажол айыл өкмөтүнүн экономикалык жактан өнүгүшүнүн отчеттук жыйынына куш келипсиздер. Жыйынга катышуучуларды тааныштырып кетсек, президенттин Ош областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Толтоев Эрнест Мукашбекович, Каракулжа мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Дамир Садырбекович Кулубаев. Калган дагы биздин мекеменин жетекчилери толугунан катышып отурат. Акырында суроо жооп кылабыз. Анда бүгүнкү отчеттук жыйыныбызды ачыктап жарыялайм. Экономика тармагы боюнча айыл өкмөтүбүздүн бюджеттик киреше бөлүгү 2022-жылга карата 7.261.100 сом болуп пландалса, анығында 7.900.700 сомго аткарылып, пландан 639.600 сомго ашыкча же 107.2% аткарылды. Тактап айтканда 2022 жыл ичинде төлөм каражаттарынын аткарылышы боюнча токтоло кетсек төмөндөгүдөй. Мусор салыгы план боюнча 78.000 сом болсо, аткарылганы 157.8%. 1000 сомду түзүп, 79.188.000 сомго ашыкча аткарылып, 202% түздү. Калктуу конуштун жер салыгы план боюнча 130.000 сом болсо, аткарылганы 146.000 сомго аткарылды, же 112%. Айыл чарба багытындагы эмес жер салыгы Ниссельхоз план боюнча 71.7%га аткарылганы 141.000 сомго аткарылды, 196%. Патент план боюнча 106.000 сом болсо, аткарылганы 125.300 сомго, же 117.8% аткарылды. Кирешеден түшкөн салык план боюнча 5.642.000 сом болсо, аткарылганы 5.902.000 сомго, же 104.6% аткарылды. Транспорт салыгы план боюнча 520.000 сом болсо, аткарылганы 523.7 сомго, же 100.7% аткарылды. Кайра бөлүштүрүү фондусундагы жердин аренда акысы план боюнча 390.000 сом болсо, аткарылганы 450.4 сомго, же 60.000 сомго ашыкча аткарылып, 115,5% түздү.
Жайыт салыгы план боюнча 200 000 сом болсо, анығында 200 000 сом аткарылып, 100% аткарылды. Бирдиктүү салык план боюнча 48 000 сом болсо, анығында 83,6 000 сомго аткарылып, 174,1% түздү. Айылдык аймак боюнча азыркы күнгө карата 2 жем тартуучу тегирмен, 5 таза суу ишканалары, 1 тигүү цех иштеп жатат. Мурда иштеп токтоп калган кичи өнөр жай ишканаларынын жетекчилери менен сүйлөшүү жүргүзүп, алардын ишин жандандыруу багытында иштер жүрүүдө. Айыл чарба тармагы боюнча айылдык аймакта жалпы айыл чарба багытындагы жерлер 4135 гектар түзсө, анын ичинен Сугат айдоо 1545 гектар түзөт. Кайрак айдоо 583 гектар болсо, жакынкы жайытыбыз 444 гектар, көп жылдык бак 62 гектар түзөт. Кайра бөлүштүрүү фондусунда 501 гектар жерибиз болсо, анын ичинен 278 Сугат айдоо 126,7% гектары кайрак айдоо, 29 гектары көп жылдык бак, 31 гектары чөп орунду, 35,4 гектар жараксыз жер болуп эсептелет. Буга жерлердин 44,7 га фермерлик дыйкан чарбалыга тиешелүү, 34 гектар жер 2007 жылы айыл тургундарына үлүш катары берилген. Калган жерлер келишим негизинде ижарага берилип, бүгүнкү күндө иштетилип келип жатат. 2022 жылдын түшүмү үчүн 303 гектар будай, 185 гектар арпа, 402 гектар жүгөрү, 26 гектар шалы, 715 гектар көп жылдык чөп, 38 гектар жашылча, 123 гектар картошка эгилип, түшүмдөрү толугу менен жыйналып алынды. Бирок токтоло кетчү нерсе, элдер будайга жакшы маани бербей, азык-түлүк коопсуздугуна көңүл бөлүнбөй келүүдө. Элди сапаттуу күздүгүрөн менен камсыздоо максатында тең алыш сапасы тарабынан 30 тонна арпа, 15 тонна будай, үрөнү 40 сомдон, 49 тонна карбамид 45 сомдон, 42 тонна амафос 54 сомдон алынып келип, дыйкандарга жеңилдик менен таркатылып, азыркы күндө дыйкандар үрөндүн акчасын төгүп жатышат. 2022 жылдын түшүмү үчүн Россиядан келген Баграт сортундагы 25 тонна күздүк буудайдын үрөнү 3 жылдык мөөнөт менен 3,5% да кредитке берилип, элге таркатылып берилди. Малдардын идентификациядан боюнча жыл ичинде 5222 баш бодомалга бирка басылып, ал эми жылкыларга чиптештирүү боюнча 1422 баш жылкыга чип басылды. Жылкыларга чип басуу боюнча жана бодомалдардын кыймылын көзөмөлдөө боюнча айыл башчылары тарабынан ветеринар кызматкерлер тарабынан элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп турат. Малдардын жугуштуу ооруларын алдын алуу, ветеринария багытында иш алып баруу максатында Пусата вет сервисинде 2 адам, Тигөл вет сервисинде 2 адам, Тоготой вет сервисинде 2 адам, Жаңы Талап айылында жаңыдан түзүлгөн вет сервисинде 2 адам туруктуу жумуш менен камсыз болушуп, эл үчүн кызмат кылышууда. Малдар арасында жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча жаз-күз мезгилдеринде эмдөөлөр жүргүзүлүп турат. Ирригациялык жана дренаждык инфраструктуранын калыбына келтирүү жана модернизациялоо долбоору негизинде 5,7 километр каналдар бетондолуп, 40 суу бөлүштүрүүчү курулмалар, 1 отстойник курулуп, сууга жерлерди суу менен камсыз кылууда көйгөйлүү маселелер чечилип жатат. Халыкты жумуш менен камсыз кылуу жана кызматкерлерге шарт түзүп берүү боюнча Тоготой айылындагы чайканада айылдык ден соолук комитетинин 5 мүчөсү нан бышыруу жана элди тейлөө иштери менен аракеттенишүүдө. Тоготой жана Жаңы Талап айылдарында жем тартуучу тегирменде 2 адам жумуш орду менен камсыз болушкан. Элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча Жаңы Талап, Октябрь, Ынтымак, Тоготой жана Жиде айылдарында 12 адам туруктуу иш орду менен камсыз болушуп, халыкка кызмат кылышууда. Учур талабына ылайык Е-кызмат, санариялык аймак жана инфодок автоматташтырылган маалымат тутуму менен иштөө үчүн кызматкерлер атайын окууга барып келишип, 2022 жылдын аягына карата 1599 жолуп 6792 адам санариялык аймак автоматтык маалымат тутумуна катталды. Айыл башчылары тарабынан ар бир үйдү кыдырып, базага каттоолу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Билим берүү тармагы боюнча айылдык аймакта билим берүү тармагында 5 мектеп, 2 бала бакча иштеп жатат. Ал эми Жаңы Талаптагы Малика балдар бакчасы жана Жиде мектепке чейинки билим берүү мекемеси убактылуу иштебей турат. Билим алган окуучулардын санына токтолсок, Байымбетов орто мектебинде 432, Калназаров орто мектебинде 477, Кулмамбетов орто мектебинде 313,
Жиде орто мектебинде 237, Ынтымак орто мектебинде 142, жалпысына 1818 бала билим алышууда. Ал эми балдар бакчасы боюнча Бокоев атындагы балдар бакчасында 189, Элбарс балдар бакчасында 140 бала. Малика балдар бакчасына курулушу бүтө электигине байланыштуу жана Жиде мектепке чейинки билим берүү мекемеси азыркы учурда иштебей турат. Билим берүүнүн сапатын жогорулатуу үчүн керектүү шарттар түзүлүп, ар бир мектепке жана Элбарс балдар бакчасына интернет байланышы жеткирилген, жана видео көзөмөл орнотулган. Байымбетов атындагы орто мектебинде республикалык бюджеттен 16 миллион сомдук капиталдык ремонтко кирип, бүгүнкү күндө 10 миллион сомдук жумуштар аткарылды. Эски терезелер заманбап пластик терезелерге алмашылып, мектептин үстү жаңыланып жабылды, жана жылуу системалары жаңыланды. Билим берүү тармагы боюнча мектептердин жана бала бакчалардын материалдык техникалык базасын чыңдоо багытында жергиликтүү бюджеттен төмөндөгүдөй акча каражаты жумшалды. Байымбетов орто мектебине 186 миң сом, Кулмаматов орто мектебине 239 миң сом, 32 миң сом, Жиде орто мектебине 659 миң сом, Калмазаров орто мектебине 315 миң сом, Ынтымак орто мектебине 285 миң сом, Шаркан Бокоев атындагы балдар бакчасына 841 миң сом, Элбарс балдар бакчасына 499 миң сом. Жергиликтүү бюджеттен акча каражаты жумшалды. Саламаттык сактоо тармагы боюнча айылдык аймакта бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобу 4 ФАП элдин саламаттыгын сактоо боюнча кызмат кылышууда. Атап айтканда Тоготой айылындагы номер 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда 2 жогорку категориядагы врач, 6 медайым, 1 лаборант, 4 техперсонал. Октябрь айылындагы ФАПта 4, Жаңы Талап айылдык ФАПта 3, Жиде айылдык ФАПта 2, Ынтымак айылдык ФАПта 2, жалпысынан 24 адам бул тармакта эмгектенишет. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен номер 17 ГСМнын Жиде, Жаңы Талап ФАПтарынын колдонулган медициналык калдыктарын сактоочу жай курулуп берилди. Жалпы сметалык баасы 50 миң сом. Айылдык аймактагы бардык айылдарда айылдык ден соолук комитеттери ар кандай оорулардын алдын алуу жана андан сактануунун жолдору тууралуу маалымат баракчаларын айыл тургундарына жеткиришип, медицина кызматкерлерине жакындан жүргүзүп, ишенимдүүлүктөргө активдүү катышып келишүүдө. Байланыш жол тармактары боюнча Кашкажол айылдык байланыш бөлүмүндө 1 башчы, 1 почтальон болуп 2 кызматкер эмгектенет. Азыркы күнгө карата жалпы айылдык аймак боюнча 386 пенсионер, 138 жөлөк пул алуучулар, анын ичинен 50 бала майыпты телешет. Жана каттарды, газеталарды, даректерди жеткирүү иштерин өзү багында аткарып турушат. Заман талабына ылайык көпчүлүк пенсия, жөлөк пул алуучулар банктардан карта менен акча алып жатышат. Ошондуктан алардын Өзгөн шаарына же район борборуна баруу убаракерчилигин азайтуу максатында байланыш бөлүмү терминал менен камсыз болушкан. Айылдык аймакты жолдордун абалын жакшыртуу багытында жергиликтүү бюджеттен 364 миң сом жумшалып, айыл ичиндеги бузулган жолдорго шабыл төгүлдү. Андан сырткары Тоготой айылындагы Рыскул Аликеев көчөсүндөгү көпүрө жергиликтүү бюджеттин эсебинен 150 миң сом аткарылып, элдик ашар жолу менен кеңейтилип оңдолду. Жаңы Талап айылында үлүш жерлерге барчу жолдорду көпүрө трубалар коюлду. Жана Комушулаш Өзгөн району менен чектешкен 3 км жолго элдик ашар жол менен 592 миң сомго шабыл төшөлдү. Калкты таза суу менен камсыздоо боюнча айылдык аймактагы бардык айылдар 100% ичүүчү таза суу менен камсыз болушкан. Ар бир айылда таза суу ишканалары түзүлгөн. Атап айтканда Тоготой айылында Беката таза суу муниципалдык ишканасы, Октябрь айылындагы Тунук булак, Сүттүү булак таза суу муниципалдык ишканасы, Жиде айылында Сейилкан апа, Жаңы Талап айылында Актунук булак жана Ынтымак айылдык таза суу коомдук бирикмелерине жалпысынан 12 адам эмгектенет. Анын ичинен Тоготой айылындагы Беката таза суу ишканасын жүргүзүп жаткан иши мактоого татыктуу десек жаңылышпайбыз. Таза суу скважинасынын абалы толук талаптарга жооп берет. Жана видео көзөмөл орнотулган. Тоготой айылында 410 жолукка эсептегич аркылуу таза суу киргизилип, ай сайын 60 миң сомдун тегерегинде таза суу үчүн төлөм каражаттары аткарылып келет.
Октябрь айында кожолуктар көчөлөргө орнотулган чорголорунан ичишет суу төлөмдөрү убагында өнбөгөндүктөн жана сууну сарамжалдуу пайдалануу максатында ар бир кожолукка эсептеги таза суу киргизүү пландалууда. Социалдык маселелер боюнча айылдык аймакта 2022 жылдын башында карата 1961 кожолук, калктын саны 1838 түздү. Мунун ичинен 4411 эркек, 4427 аял болуп, айылдар боюнча бөлгөндө Жиде 1163, Тогото 2527, Жаңталап 1817, Октябрь 2721 жана Ынтымак айылында 610 адам жашайт. Алардын ичинен эмгекке жарандуулары 2570. Эркек 2369, аял жалпысынан 4939 адам эмгекке жарандуу болуп эсептелет. Сыртқы миграция мигранттардын саны 983, ички мигранттардын саны 765 түзөт. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары жок. Тылда эмгектенгендер 1, Афган согушуна катышкандардын саны 7, Баткен кооганагына катышкандардын саны 22 адам. Ата-энеси сыртқы миграцияда жүргөн балдардын саны 293, ата-энеси ички миграцияда жүргөн балдардын саны 23, бардыгы 305 бала. Базасы компьютерге түшүрүлүп, социалист жана соц педагогдордун көзөмөлүндө каралып турат. Ассаламу алейкум. Жакшы күнүңүздөр менен. Урматтуу бүгүнкү ушул жакшы нерсени катышуулар. Мен сиздерден бир суранышым, ушул айылга көчүп келген мына Қалпақтың берки патшалығында Терексу деген айылдан келген адамдар жашайды, атбұздар жашайды. Ушул айылға, ушул мезгилге чейин райондон бир көңүл бурулбады да. Бир светти өзүбүз жаныбыздан Мырзекеден Карабалага чейинки тартылган эмелерди ташып келип курганбыз. Ушуну бир карап коюңуздар, мына мен аким деп сизге айтып атышат, мен биринчи көрүп атсам, ушул жерди бир, ушул айылды бир көрүп койсоңуз, үйлөрдө талга, өсүп калган талга светти тартып алып турган кирип отурат. Саламатсыздар, урматтуу Кашкар жол айыл аймагынын тургундары. Мен бүгүн кезектеги ушул эл жолугушу менен жалпы район боюнча жолугуп келатабыз. Ошо кандай көбөй маселелер бар. Ушул 22 жылы аткарылган иштер боюнча айыл өкмөттөр өздөрүнүн отчетун берип атат. Ошондой эле келаткан 23 жылга кандай иш пландарыбыз менен ошо бекитип кетейик деп. Бүгүнкү ошо жыйынга катышкан Ош облусунун укуктуу өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрис Мукашбекович катышып атат. Ошон үчүн ошондой эле бизде райондун ар бир тармактын жетекчилери да катышып атат. Кандай сурооңуздар болсо ошол жерден айтыңыздар. Аткара турган райондун ичинде болгон нерсени бияктан аткарганга аракет кылайлык. Республикалык масштабта болсо мына аны баары жазылып протоколго түшүрүп, ошол боюнча иш алып барабыз. Пресстин жетекчиси барбы? Пресстин жетекчиси жок болду. Эмне маселе болду бул Терексу боюнча? Столбулар жокпу, жана карабай жатасыңар баягы. Сіздер ошо Терексу участкасын барып жакшылап карап келдикчи. Эмне маселеси бар экен электр энергия боюнча? Столбалар жокпу, кандай өзүнүн эсебибизден коюп атабыз дейт да. Кечирим сурайт. Талдарга илип койгон, мына өздөрү келип мына. Талдарга илип койгондан кетип калышкан. Азыр барсаңыз көрсөңүз айтасыз. Дем аксакал, буну сиз айткан бар протоколго түшөт. Аны РСК калган тиешелүү мекемелерге тапшырма берилет ал боюнча. Рахмат. Ошону бир жетекчиңизге айтып коюңуз, алда Жан келди, бир келип көрүп кетсин ошо Терексуну. Мына өзүңөр деле айтып талдарга илип кетти деп. Эми ал туура эмес, ошого бир сыйра карап, кандай иш чара кылып турушун билгизгиле 23-кө. Да, кимде кандай суроолор бар, айтып бериңиздер. Ассаламу алейкум. Мына аксакал туура айтып атат да. Аксакалдан гана сы болот, мыналарчы. Кызымдарым бар. Асандан сы болот, кечикче иштер кылып коюшат. Ачык. Эме Ахмет. Жанагындай элдер биздин больницага жанагы акчаныча, арызбек айсыдан
Ошонун эчтекеси көрүнбөй кетти го. Ошону текшерип койсоңуз жана $108.000 бу канча доллар? Кыймылдабай деп турат да. Кирде болса да жана ишке киргизебиз, көтөрдү деген. Урматтуу туугандар, жанакы Аристеги неме боюнча көрүп аткан турбайсызбы? Аристе жанакы Касами кошумча каржылоо долбоору боюнча бизге $108.000 акча каражаты бөлүнгөн. Мурун башында медицина тармагындагылар басым жасап аткан, азыр эми жалпы эле деп айтып атышат. Ал боюнча дагы элдик жыйындар болот. Ал жерде же онлайн голосование кылышабы, же башка кылабы. Эл менен макулдаштырып бизге соцобъективи же бир экономический бир ишканабы бир салып беришет. Ал келет болот буюрса. Урматтуу туугандар, райондук жетекчилер, Ош областынын президенттик өкүлүнүн орун басары, ушундай бүгүнкү Кашкажол айланбагынын 2022 жылдагы отчеттук чогуусуна катышканыңызды сизге чоң рахмат. Мындай райондук, областтык масштабтагы силердин ушундай бат-бат келип, эл менен жолугуштурганы бул жакшы нерсе. Бүгүн биз жалган урамдын 7-нчи күнү, жаздын жаргайган күнүндө жакшы маңайда биз отчеттук чогуусун уктук туугандар. Шындыгында 2022 жылдын жыйынтыгы менен Кашкажол айыл өкмөтүнүн аткарган иши кандай экендигин анын проценттери менен биз билдик. Ошондуктан Кашкажол айыл өкмөтүнүн 2022 жылдагы отчеттук чогуусун канааттандырылык деп эсептейм. Бирок иш бар жерде кемчилик бар деген дагы бар туугандар. Айрыкча биздин мамлекет башчыбыз Садыр Нурболжаевич адеп ахлак жөнүндө, тарбия жөнүндө атайын жазыктары чыгып атат. Отчеттук чогуусда, отчеттук жүрүшүндө ушул эл арасындагы адеп ахлак ыксыз чыгым жөнүндө бир аз айтылбай кетти туугандар. Бул боюнча мен Кашкажол айыл өкмөтүнүн адилдер кеңешинин төрагасы катарында айтып коюшум керек. Ар бир айылда биз ыксыз чыгымды азайтуу боюнча эл менен кеңешип, ыксыз чыгымдарды азайтканды бардыгыңыздар билесиздер. Ошондуктан элдин экономикасын көтөрүүдө бул ыксыз чыгымдардын азайышы эң чоң мааниге ээ. Айтарыбыз, азыркы мезгилде мамлекетибиз бардык системадагы иштегендердин айлык акысын көтөрдү. Бул деген сөз мамлекетибиздин бир өсүү жолуна түшкөндүгүнүн күбөсү катары эсептейм. Бирок айтып коюш керек. Айрыкча билим берүү системасында айрым бир өксүктөр болуп жаткандыгын айтууга туура келет. Ал кадрлардын жетишсиздиги туугандар. Келечек жаштардыгы дегенде баары айтып жүрөбүз. Мектептен биз балдарга таалим тарбияны билимди бербесек, ал биздин келечегибиз кандай болот? Ошондуктан мында бүгүн ушул маселени дагы айтып коюуга туура келди туугандар. Андан кийин айтышымдырак атайын президенттик кадр менен райондук мамлекеттик администрациянын жергиликтүү өзү башкармаларынын мындан ишин жоболатуу боюнча атайын жарлыгы чыккан. Ушул жарлыктын негизинде азыркы мезгилде 5-6 айылда социалдык маселе болгондун бири бул чек берүү маселеси чечилбей жатат туугандар. Мына бүгүн Камил Садырбековдун башчылыгында ушул айылдарга чек берүү боюнча маселенин жообун уктуубуз керек. Себеби Кыргыз Республикасынын биринчи элдик курултайында президент 32 шаар
40 rayonga sosyallık meslekçi boyunca yerlerde bölüp yönde adayı sunuşaydılar. Bırak hazırlıklı mezgilde uşul iş bizim rayonluk başlapta kanday kesilmek kandırıp yönde damlı sadifek çıkan hukukuz gerek. Sebebi her bir ayda erkekten 3 yıl koduluk yaşam Özbekistan'dan bana gelinleri kozgulamız degan kabeliyası bulup gitmeyi degan sözünü aydığa sırayla. Ondan keyin aytaversin diye oblastlık Prezidentin vekilinin ormasarı Tegirginin fazlasını belirgen bu bir saydığı öğrenir. Prezidentin canlığı her bir oblastda rayonda bilim hoş gelir. Mesela kılıcın alıp kış geldiler. O şurada prezidentin canlığı çıkan. Gömürdün bazı çekiyor önünde. 200 kilometreden Karakiç'den Pişkek'e geldiğim gömürdün bazı 4 kilometre canlıysan. Hani ben 60-70 kilometre yerden yaptırken gömürdün bazı Karakıl'da da 78'den 10 kilometreye çıktı onlar. Bu yerden Respublikamızın monopoliye karşı siyasetin bir de işe bakasını baykalar. Yer altında arasında şuday sözler var. Prezidentin canına çıkandan değil, Respublikanın bazı yanında bir de çekip hoş gelirler. Ulaşları bazı. Ondan aytarım, jalpı elimizдің, jurtubuzдің bilimdigi menen nazırkı mezgilde her bir ayda özün özü bağıp kaldı onlar. Özü bağıp kaldı. Uşun için bizim memleketin yedekçileri, rayon yedekçileri şart tüzük bir tane olmak. Şart tüzüğü hazır hareketler olacaklarını biz cilvatağız. Aslında aytarım, bardık elimizge, yedekçilerge tınçılık olsun, birimlik olsun, bardığımızdan içinizde de ilgilik olsun. Rahmet. Ben canavar size şu çek boyunca sorumuza cevap verip koyayım. Çek boyunca hazır moratoriy sugat yerlerge jarıyalangan boyunca barыбыз кайры маалымда анан бизде жараксыз жерлер болсо дагы чекке караштырып атабыз трансформация кылып элге таратууга. Бүгүнкү күндө Тоготойдо 14 гектар жер трансформация болуп бүткөн бардык документтери. Тоготойдо жакын күндөрү элге бөлүп берүү алдында турабыз. Эң бизде ошо көйгөй жаткан жери кезекте турган кишинин саны аябай көп. Бул Тоготойдо 94-жылдан бери бир дагы ушу жер тилкеси берилген эмес экен. Кезек абдан көп, бирок 105 гана адамга жете турган жер трансформация болуп турат бүгүнкү күндө. Ушунун эң зарылчылыгы, эң муктаждарга берели деп ошол эл менен сүйлөшүп, Тоготойдо 8-9 квартал башчы бар экен, ошол 8-9 квартал башчыларына бөлүп берип атабыз. Ошол список тактап келсеңер, ошол силер айткан жарандарга гана беребиз деген маселени айттыбыздар. Президентибиздин жарлыктары 2022-жылы 31 жарлык чыгарган экен, 31дин дээрлик бардыгы менен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элге жеткирүү максатында бир топ алгылык иштер жүргүздүк. Эң негизгиси 54-жарлык боюнча биздин айылдык аймакта эң сонун иштер болуп өттү. Ушул жанакы маркумду акыркы сапарга узатуу салтанаттарында бир топ иштер жакшы колго алынып, эл бир калыпка түшүп калды, тартипке келип калдык. Мына акыркы 1-2 айда кичине бир-эки жерде бузулуп кетти. Ал жерде дагы актылашып, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми бунун баары биз барып туруп союп аткан малын тургузуп айдап жибере албайт экенбиз. Эл менен өзүбүз чабышпайт экенбиз. Элди түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эми бул боюнча дагы мына жакын күндөрү аксакалдар, аялдар кеңештери менен, айылдык жаштар кеңештери менен, өзүбүздүн депутаттар менен, айылдык кеңеш депутаттары менен бир чогулуп, бир чоң жыйын өткөрүп, ушул өзүбүз дагы 1-2 акыркы күндөрдөгү болуп жаткан кемчиликтер менен сүйлөшөлү деп турабыз да. Спорт тармагы боюнча айта кетсек, мына 2022-жылда бир топ жакшы спорттук иш-чаралар өтүп атты. Мына быйыл 2023-кө пландап атсак, айта кетсек, Ноорузда райондук деңгээлде айыл өкмөттөр аралык спорттук иш-чара уюштуруп атабыз, волейбол. Ушул элге бир шан шөкөт уюштуруп берели деп. Менен кийин бересиң, отуруп тур кичине.
келиптер, бүгүнкү жыйындын катышуучулары, куш келиптер сиздер дагы. Мен Кашкажол айыл өкмөтүнүн жийди айылынан болом. Кайлиева Ырыскан. Мен Кашкажолго эмес, Каракулжа областка деле аттын Кашкасындай таанымал болуп калдык окшойт. Ушул биздин жийдеде мектепке чейинки билим берүү ачылган эле, садик болду. Ага мектепке чейинки тарбиялоо деп ачылган экен. Анан кийин жетекчиси Закирова Зейнеп болгон экен. Экөөбүздүн пикир келишпестигибизден бул маселе көп эле жолу каралып келе жатат, көп эле жерге барып атабыз, область, республика чейин барып келип атабыз, бирок чечилбей атат. Себебин сурап жүрөм мен. Эмне себептен чечилбейт? Биз биринчи жеке урушканыбыздан кийин мамлекеттик кызматты чечиш керек да, мамлекеттик кызматта отургандар. Экөө соттошуп кетсин, мени берсин Закирова, мени мындай кылып атат деп. Эмне себептен ушуну чече алышпайт? Мына биз кече эле күнү ошо япондордон грант келет экен, тартып алалы деп министрден бери жазсак, ачыңыздар деп. Директор сунуш берди. Депутаттар сунуш беришти. Элдик жыйын өткөрүп, элдин баардыгы сунуш берилди. Айыл өкмөткө келсек, мен сизге бере албайм деп бербеди. Билим берүүгө барсак, ал күнү жок экен. Эгер айыл өкмөт сунуш берсе, мен берем дедилер. Анан биз областка дагы бергенбиз. Билдирүү. Эмне себептен чече алышпайт? Мына 4 жыл, 5 жылдан бери ушул маселе чечилбеди. Биз экөөбүздүн айыбыздан эл кыйналып атат. Элди караш керекпи же эки аялды карап отура бериш керекпи? Мун үчүн же Закирова болуш керек экен. Закирова өлсө башка бирөөнү коет экенбиз, мен өлсөм Закированы коет экенбиз. Ушул маселе экен да, мен оюм боюнча. Болбосо область эмне чече албайт, район эмне чече албайт, өкмөт эмне чече албайт. А болбосо экөөбүздүн бирөөнү өтүрүп туруп коюш керек экен, чечиш керек экен. Ушуга келип токтолот экенбиз да. Эмне себептен айыл өкмөт кече келгенибизде бере албады сунушту? Ошого таң калдым мен. Мунун да үстүнөн крыша звонок кылып атат экен. Окуй баштабы ач, окуй мынаны окуй мындай кыл деп. Ушул маселени сиздер чечип бере аласыздарбы? Эгер сиздер да чече албасаңыздар, айтыңыздар. Ошо бала бакчанын МЧС боюнча корутундусу бар беле? Бул МЧС боюнча корутунду бар, бирок мектепте азыр директор айтып атат. Жаңы корпустан 2 комнат берели. Мынабу япондордон грант келет экен, ошону тартып калат. Булар өздөрү башында тур эмес документтештирип алышкан. Жаңы корпустан 2 комнат көргөзүштүрүшүп келген япондорго. Эски чайкананы беришкен. Eski çaymanada en жақсы болчу, мынау чимдин болуп ашып, үз алышпай, кортунду чыгарып ташташкан. Бул кортунду да тур эмес чыккан. Эми келип бир гана сотко ашырып коюшкан атат да. Эгер чече албасаңыздар, мен сотко ашырып коем, сот өзү чечет. Ушул жерге келип токтолдум да мен. Ушул маселени. Райондон бар берди, райондон өкүлү. Сунуш алып келгиле дейт, сунушка келсек бербейт. Эгер бүгүн чече албасаңыздар, мен сотко ашырам. Мына документтерди дагы алып келдим. Эгер кишилерге бер десеңиздер, кишилерге берем. Жок, өзүм бериңиздер десең, өзүмдүн оригиналдарын берем. Райондон өкүлү бар, бу райондон. 2.160.000 сом келген экен ушул гранттан бизге. Ошону эмне кылдым деп мен себебин гана сураганмын. Мен булардын чынжыр болуп алып үзөлбөй калганын билген эмесмин. Закирова көмөр өзүнчө чечип алды деп ачып койду садикти. Экөөбүз соттошо беребиз. Жооп берсиңер бар, жооп берсиңер. РСЖге рахмат сурооңузга. Зейнеп эже, РС эже, мен ошол сиздер бул баарыбыз эле ошол элдин шайланып келип элге кызмат кылабыз деп келгенбиз да. Экөөбүздөр Жийди айылынан шайланып келген депутат катары маселени келип туруп мага такап коюңуздар да. Бул жерде маселе Экотех инспекциянын корутундусу бар да, колдонууга болбойт дегенчи. Анан менен экөөбүз былтырдан бери сүйлөшүп атпайбызбы? РСЧке жаңы садик салалы деп. Сиз уулдарым салып берет дедиңиз. Анан алда маселе кандай болду? Бере албадым ошол жерде да келди. Мен чогушка барганда айттым элге, бер садикти. Элге бер, мен балдарым салсын десем, элдердин бир-эки үчөөсү каршы окуйм, үй салып алат десем,
Элдик жыйында эл каршы болду, эл каршы болгон элге түшүндүрүп айттык го. Эл биз жер турат, жер сизге азыр берет. Жок, проектini жасатпадыкпы азыр 50 орунду садик. Ошол деле ошол жерге салча объектиге деп калган жерге жасап атабыз дежеке. Сиз жер бербей койдуң деген сөз андай болбойт дежеке. Мында эми жаңы бала бакчага аракет жасайлы, эски мурунку жана чырмалышкан маселе бул эми. Билбейм кандай болот. Мен эми сиз келип, сиз дагы депутат экенсиз, мени шайлаган. Бул бияк Зейнеп эжеке дагы депутат эжеке, бул дагы мени шайлаган. Экөөңүздөр келип туруп, мага команданы эки жактан берип атасыздар. Анан мага деле кыйын да. Же сиздин эми туура түшүнүңүздөр. Экотех өзүнүн заключениясын алсын. Же жараптуу деп таап берсин, пожалуйста, мен ачып берем. Nizam buzullar tursa da, kalp şu Zakir var, sözü taşlayamayız var. Çünkü söz tursa da, şurada nizam buzullar tursa, kalp tursun, çok kaçar aldatma. Val demek, korkundum, çok kaçır, neklerden veriyor mu diye konular? Eğer biz nizam buzulup, ошондой bir nizam şurada bolsa, özünüz aytkanda bizi sotto verin, şu sot arkылуу tакташалım. Sotto verin, çindirine jamon boldu. Belli olur. Ağzı var mı? Teşekkür hukuk organlarına ötkürtüm. Sizler de ayak koyun, bilimleri sevdirebilirsiniz. Урматтуу Кашка жол айыл аймагынын тургундары, мен азыр Рыскан эжекенин көтөргөн маселесин толук түшүнгөн жокмун. Урматтуу прокурор мырза, сизден бир өтүнүч, ушул мектепке чейинки билим берүү мекемесинин учурдагы эмне себептен жабылып калгандыгын, кандай себептерден улам иштебей жаткандыгын, талаш эмнеде маселе чыккандыгын, ошол чынында экологиялык техникалык коопсуздук боюнча инспекция корутунду берилген болсо ошол корутунду жөндөбү, ушуну биз өтүнүч иретинде сизге суранып кетем, ушуну бир тактап берсеңиз. Экинчиси, ошол жерде райондук билим берүү бөлүмүнүн Кашка жол айыл аймагынын башчысынын сөзсүз ушул бала бакчаны иштетүүдөгү учурдагы ошол ишмердүүлүгүн эмне себептен толук аткарбай жатат, ушуларга дагы бир укуктук бааңызды берип койсоңуз. Себеби мен буга чейин дагы бир бул маселени уккан болчумун. Анан Дамир Садырбекович ушул элдик жыйындан кийин, эгер мен билгенден жийде өтө алыс эмес, ошол жерге ушул эки депутат айымды айыл өкмөт башчысынын билим берүүнүн өкүлү болсо, ошол жерге барып жеринде бир көрөлү. Саламатсыздарбы, урматтуу жыйын катышуучулары. Мен Кашка жол айылдык кеңешинин депутаты, жийде мектепке чейинки билим берүүнүн түптөөчүсү Закирова Зейнеп. Биринчиден биздин бүгүнкү жетекчи Жанбеков Адилеттин ишине ийгилик каалайм. Жаш, бул жетекчи алдына койгон жакшы иштери, пландары бар. Ошону биз биргеликте чоң аткарышка аракет кылабыз. Анан экинчиден ошол жийде орто мектепке чейинки билим берүү жөнүндө мен сиздерге бир аз гана маалымат берип кетейин. Бул биздин айылды аралап өткөн суу бар. Ошол сууга бир жылдын ичинде 3 бала агып, 2 баланын өмүрү кыйылып калган 2016-жылы. Ошону биз негиз кылып мурунку айыл өкмөт, мурунку билим берүү министри ошол 100 мектепке чейинки билим берүү министрине долбоор жазып, долбоорубуз өтүп, долбоордун жалпы суммасы 3 миллион тегерегинде. Азыр барсаңыздар көрөсүздөр, ошо долбоорго балдарга эмне керек ошонун баардыгы келген. Каракулжа району эмес, тегеле Кыргызстан боюнча айрым бала бакчаларда шарттар андай эмес. Шарт жакшы эле негизинен. Шарт жакшы. Бул жерде ошол эки аялдын бири деп атат, бири Булжак Алиева эже, экинчиси мен. Көрүңүздөр, мен эми ошол жөн эле дубал болчу, келечегибиз болгон балдар үчүн ошол дубалды азыр барсаңыздар көрөсүздөр. Алым жетишинче келечегибиз болгон балдар үчүн аябай менет кылып түктөдүм. Мен 2 жылдан бери уялып калдым, ошол жерде түктөдүм деп айтсам делечи. Акимге барам, мурунку билим берүүгө барам. Келиңиздер, мени кайрадан коюңуздар, мен сиздер үчүн, эл үчүн иштеп берейин дегенимде, сага болбойт, сага сен болсоң эле Алиева арыз жазат да, бизге тынчтык керек, айрымдары ачык эле айтты, бизге кресло керек депчи. Анан ошол салт болуп калбайбы, урматтуу Эрис агай? Мен Алиева жазса, анан бүгүн эртең ачылсын, мен ачылсын деп акимге да барганмын. Ачыңыздар, айылда жаштар бар, жаштарды ишке тартып иштетели. Макул, мен эми ошо эл үчүн, дагы бирөөлөр сураган үчүн ушул оюмдан чыгайын дедим. Бирок бул жерде адамдын укугу турат. Менин да өзүмө жараша укугум бар.
Эгерде мени чыркыратып, ыйлатып башка бирөөнү шайлап койсо, мен да Алиевди арыздан алам. Мен да өз укугумду коргой алам. Эгерде Кыргызстандан чындык чыкпаса, мен башка жактан коргой алам. Бул жерде мага иш эмес, бул жерде укук керек. Ушуну бир баса белгилеп, жакшы неме кылсаңыздар. Анан дагы бир нерсе, мен өзүм үйдө каттоодон өткөргөн бул садиктичи, өзүнчө уставы бар, печаты бар, келиңиздер мектепке кошпойлу, өзүнчө кылайлы дагы. Азыр президент Садыр Жапаров, Акылбек Жапаров бардык айтат, бала акчаны өнүктүрөлү, өстүрөлү деп. Бул негизинен 3 сааттык болгон. 3 сааттыкта эле отура бербейбиз. Ата-энелердин жардамы менен 5 сааттык кылганбыз. Ошол 5 сааттыкта мен 200 сом ушул ападан сурап койгондугум үчүн 4 жылдан бери тополом. Бирок мен алган эмесмин. Келиңиздер, баардыгын ойлоп, жакшы жагына чечип бериңиздер. Эгерде бизден башка жаштар келсе деле мен долбоор тартып жардам беришке аракет кылам, айлы үчүн. Өзүнчө документ уставы бар, мектепке кошпоңуздар. Мен ушуну сиздерден суранам. Анан айылда жаштарды ишке тартайлы. İştesin sayın, yardım verimizdir. Rahmat buyurun bakalım. Selamlar, hurmatlı ayı turunları. Men bugünkü ekoteknik inspeksiyanın hizmetkarıyım. Ekoteknik inspeksiya hazır bir organizasiya bolğonluğuna байланыштуу жоюлуп кеткен. Ekoteknik inspeksiya mezgilinde kuruluş çözümleri boyunca gelip bular arız yazganda arız negizinde gelip görüp al жерде. Ал мурунку элдик чайкана болгон. Çaykana'nın rekonstruksiyonu bular bala baksa çıkan. Bulacak giriş çağında жаңы kurulganın talapka жооп берет. Eskisi poldoru düşüp salağına bozuya alan yapacak. Korutumunu bergen anlık ekoteknik inspeksiyanı жаңы айтты. Биздин жыйында азыр райондун прокурору катышып отурат, Кубатбек Абдымамбетович. Ошондой эле РОВДга жаңы жетекчи ротация түрүндө келип Шайбеков Маратбек Рысбекович. РОВДун да жаңы жетекчиси, ошондой эле районубуздун прокурору да катышып турат. Эске кандай суроолоруңуздар болсо бере бериңиздер дагы. Bizde başka aydın vardı asfaltta. Yaşar şartlar nasıl? Su sıkan, sportsal bar, tokosu yol koyda. Yanından rakam getir, işimizi kalarız. Gelirken başına sekirsekten çalışacağız. Sonra sekirgende bir işte koysanız. Bu sözlerde kıskası asfaltta verse bu ilk konuş var mı ki? Bizim aileleri sizlerden sunalım, aylık mı? Anan özümüzde acım kova kişineden çok arzulayız. Yarım yartlayın. Yelgile göl yapar ki asfaltta versek ki. Tazarak yaşayın diye olacağımızda bu kanımıza bırakmak. Рахмат ага. Бул жерде биздин бюджеттагы белгилүү өзүңүздөргө белгилүү болгондой бар чектелүү эле өзүбүз дотацияда отурабыз. Анан жанакы спонсорлор менен иштешүүдө ошол өзүбүздүн Октябрь айылынын ишкер агалары менен жакын күндөр сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканбыз. Как раз бир 100 метрден болсо дагы асфальтты жылына жылдыра берели депчи марафон өткөрүп, кандайдыр бир соопчулук иш кылам дегендер демөөрчүлөр чыкса, ошол Октябрь айылынын ички жолдорубузду asfaltın 200 metreden daha жылдырсак 3 kilometrede bir 2-3 жылда bir top жерин асфальт алат элек деп азыр бир ошо Октябрда ишкер агаларыбыз менен ушул маселе ушул жаатта сүйлөшүп атабыз. Рахмат ага, жакын күндөрү болуп калышы мүмкүн. Ben de öyle bir iki aylık pensiyon veriyorum. Рахмат ага. Adamların, jeke yaşaşılardın ekonomik, sosyallık dengelinin götürülüşüne bu ıksız çıkımlar altıra. Bu da kalırsa bizim öktörde bu ıksız çıkımlarına yol koyuldu. Hazır bizim yaşlarımız yakşı demirle götürüp o şol nuk menen getip aldı. İkinci jağı, yani sizden çok nemeni ayta oken dep turdum ele. Ras siz Aksakallar Kengeşi'nin töregası ekersiniz, sizden uşu kişi, uşu problemini aytar oken dep. Egerde ellerdi jeke sosyallık dengelinin, sosyallık turmuşunun jakşırtışına en negizgi kömek bolgan nerseler bol biz şehir bolup atалы. To'g'rimi? Şehir bag'atiga. Endi da aytdiray. Ушул өкмөт ülkem sakatı bir gözlemeye alıp, qandaydır bir çekti koyup,
ар бир жарандын жоопкерчилигин мындай юридикалык жактан көтөрө турган, ошол киргизе турган бир критерийлерди коюп беришин сурайм. Себеби Райымбек ака азыр мына жан тараптын бүт балдары, койлору Кара Доода биздин үлүштү төбөлөп тептеп жүрөт. Эмне үчүн жана өкмөт будайга анча маани бербей калды деп атам? Эмне үчүн budayga maani bermey kaldı deysiz. Budaydı biz güzde söylüyoruz. Güzde söyleyip kartuşkuça mal candıkın barca töveley. Ağdır töveley atar. Oşonduktan eme her gün tozlada kalının jetkeni bu kolunda varlar. Barca o tosup nemeter baytıkan biz. O duşuğa bir katık bir gönül bölüp koysalar. Ben üstünde nemeni koyadılar. Al candık, imençik malların koymadı verir. Al çayloğdu, ilgerki modan 20 yıl murunku mal bakkan, çarva kırmagan adamların saznaniyası bu. Adam hazır başka da maldı karmaysın bu. Deremetin jetevi, bağışka deremetin jetevi, bülöğünün ülüş yerine çövünü tevelet boğa sen deremetin jetevi, sen ot oşol cevapgerçilik adamın anserinde birinci turuşlara göre. Rahmat. Rahmat ağa, bu çındığında Тура маселени айттыңыз, ушул будайды күздүк биздин будайыбызды мал тебелеп атат деген сөздү айтасыз да. Чынында эми бул жерде укук бузуулар жөнүндө кодекс 2022 жылдын 1-январынан баштап кабылданып ичке кирген. Сиз ошол жерге кандайдыр бир фото, видео менен факты менен алып келсеңиз биз өндүрүп беришке аракет жасайбыз. Эми күздүктү mal tebelегенден кийин да жаздыктан жакшы болот деген бул өзүбүздүн адистерибиз, тиешелүү адистер айтып атат. Ошон үчүн эми ошол мааниде айттык да күздүктү жакшы сеппей атасыздар деп. Куш келипсиздер агай. Биздин да бакчага кирип көрүп чыгыңыздар. Бул жердеги эл баш балдар бакчасынын жетекчиси болом. Ошондой эле баарыңыздардын өтүп кеткен жана келе жаткан майрамыңыздар менен кут болсун. Элибизде тынччылык, заманыбыз тынч болсун. Тоқчылық, молчылық болчун. Ошондой эле бизде мына өкмөтүбүзгө ишине ийгилик кылайбыз. Бүгүнкү берип жаткан отчеттору мен жаңы болгондуктан мен үчүн аябай эле жакшы нерсе болду. Мен ишке келгенден бери Адилеттин бизге кылган жардамдары аябай чоң. Биздин жамааттын атынан ыраазычылык баракчабыз бар эле. Бул биз сентябрда жазылган, ошол боюнча мындай немеси келбей жүргөн экен да убакыт сааты. Бүгін угуп калып, ошону ала келдик, ошону тапшырып коюлган уруксат берсеңиздер. Ыраазычылык баракча Элбарс балдар бакчасына жакындан руханий, моралдык жана материалдык жактан колдоо көрсөткөнү үчүн Кашкаржол айыл өкмөтүнүн башчысы Жаныбеков Адилет Жаныбековичке Элбарс балдар бакчасынын жалпы жамаатынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу туугандар, эми бу жерде райондун жетекчилери отурат, ошолор боюнча да суроо бербей эле общий эле кетип атабыз. Азыр эми социалдык камсыздоо боюнча Алтынбек Шөлөйбекович маалымат берип коңузчу, жана соц контракттар боюнча канча ушу Кашкажол айыл өкмөтүнөн. Саламатсыздарбы, урматтуу Кашкажол айыл өкмөтүнүн тургундары. Менин аты жөнүм Алтынбек Сулуев, мен Каралжа райондук эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы болуп эмгектенем. Biz ötkende grafik menен gelip fevралдын 20-larından keyin ошол жөлөк пул алуучулардын жана 100.000 сом контракт боюнча түшүндүрүп окутуп кеткенбиз. Ошончо да маалымат берип коюм. Кашкажол айыл өкмөтүнө аз камсыз болгон үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучуларга 100.000 сомдон соц контракт деген проект бар, программа. Ошо менен берилет. Ал бизнес проект жазып, өзүнүн бир мал чарба айыл багытында bir kommersiялык багытта иш жүргүзсө, ошолорго берилет. Себеби үй шартын жакшылап кетүү үчүн алган жөлөк пулу токтотулат. Кашкажол айыл өкмөтүнө 13 квота берилген, 1.300.000 сом акча каралган. Ошол азыр айыл өкмөттө социалдык маселелер боюнча комиссия соц адистер иштеп жатат. Ошол жерге алуучулар болсо арыз жазып кайрылсаңыздар болот. Бул только үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алуучулар боюнча. Анан түшүнбөгөн суроолоруңуздар болсо берсеңиздер жооп беребиз. Менин бир уулум Москвада иштейт. Келинчеги экөөсү 5 баласы бар. 3 кыз, 2 эркек бала.
Анан буларга баардыгын жоюп салышкан убагында. Москвада иштейт экен деп туруп, баардыгын жоюп салышкан. Азыр иштей салышпайт. Пособия деле мындай деме деген жардам деген иштесе жок, жөн эмес. Эгер ата-энеси жок болсо, Россияда болсо, арыздануучу өзү кайрылбаса жөнөк пул чыкпайт. Ата-энеси келип арыз жазып, арыз менен кайрылыш керек. Анда олар келиш керекпи? Келип ушул жерде болуш керек. Ал жакта жүргөн болсо, иштеп жүргөн болсо анда чыкпайт. Жергиликтүү тургандар, мен атым Маратбек Райханович Макеев, мен Карабулда районунун көчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы болуп, ротация жолунда дайындалып келген. Сиздердин айыл өкмөттүн үйлөрдө ушул октябрь айында былтыртан бери бир объект мерченге кириптир, жаңы сел өтүүчү канал курууга. Буюрса быйыл мерчен негизинде ар бир өзүнүн шарты менен жумуш аткарылат. Дагы кандайдыр бир айыл өкмөтүбүздө кандайдыр бир кооптуу жерлер болсо, ордуна чыгып, тиешелүү корутундуну чыгарып, өзгөчө кырдаалдардын мерченине же айыл өкмөттүн күчү менен кылууга даярбыз. Анан дагы бир баягы таанышып, бир жаңылык айтып коеюнбу, жалпысына белгилүү болгондой баарыбызда сылардан көрүп атасыздар, Кытай мамлекетинен жана Россия Федерациясынан өзгөчө кырдаалдарына жаңы өтөөчү чугуналар келип жатат. Буюрса ушул айдын алкагында Карабулжа районунда жаңы 2 автоунаа келет, автоцистерналар код, бирөө КамАЗ үлгүсүндө, бирөө Кытай мамлекетинин Хо үлгүсүндөгү жаңы автоунаалар келип, ушулар Карабулжа элине кызмат этет. Рахмат. Ben Abdülcan Borzov'tan Rahmat Aliyeviç, Karabulca Kadastro Mekemesi'nin direktör milletin atkarışım. Şu kızın kitap boyunca üzerinde jaranda biz oşunday düşünükler var. Кейбір жарандарыбыз архитектурадан документ алып, же бир башка госнаттарыстан барып өздөрүнө мурасканы өткөрүп келип, акырында жыйынтыгы мынанча миң акча менен бүттү кыз китеп деп айтып өткөн. Ал ону кейбир жарандарыбыз кыз китеп ушунча кымбат акча бүттүткө деп барбай дагы жүрөт экен. Ошол боюнча маалымат берип өтөйүн дедим. Бизде система катталган турак жай орточо маасы бир 6-7 миң сом менен бүтөт. Архитектуранын акчасын кошуп 15 миң 16 миң болуп кетти деп ушундай маалымат тарап жүрөт экен. Кадастрга барып, ушундай маалымат алып кайрылсаңыздар болот. Саламатсыздар, урматтуу мүмкүнчүлүк катышуулары. Мен Карабулжа Кой шаруасынын директору Мажумат Ибрагим. Мен айтарым, көрүңүздөр быйылкы жылы жаз эрте келип атат. Ошого байланыштуу биздин президентибиздин жарлыгы боюнча жашыл долбоор мекеме ишканаларга жана жарандарга айтып келет. Себеби бир айдын ичинде март айына чейин ушул ар бир мекеме ишканаларда көптөндүрүү жашылдандыруу боюнча өзүңүздөр айыл өкмөттөргө кайрылып туруп маалымат берсеңиздер, биз ушул Кой шароо боюнча көчөттөрдүн баарын камтылап беребиз. Андан тышкары деле өзүңүздөр келдиңиздер. Ya özgürler bilesizler, bu жерде bizde жийде питомниги бар. Ал жерде бар көмөлүү дарактардын сорттор өсүлөт, маданий сорттор. Эгер кимге керек болсо, ушул алсаңыздар болот. Ушул кыскача маалымат. Assalamu alaikum. Урматтуу Каскажол айылынын айыл өкмөтүнүн тургундары. Мен Карабулда райондук номер 20 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси болом. Атым Аттакуров Бакыт. Эми бизде мынабу Ташка-Киров жийде жолу 12 чакырым келет бизге. Анан жаңытылап Киров жолу карайт 3 чакырым. Азыркы учурда бул жакта ардагында Чынмайга чейин 1 чакырым жол алган, 1 чакырым 200 метр. Ал жакта эми немеге бергенбиз, капремонтко кирип калса, жийдеге чейин асфальттайбыз, Куда калса. Анан бул жерде мына ямочный ремонт боюнча жакында асфальт иштеп калса, ямочный ремонт жасап беребиз. Мен эми кыргызча айтайынчы, мына быйыл карды көрдүңүздөр, Куда каласа суудан проблема болбойт. Сиздер да 3 каналдан суу аласыздар. Жылда эле болуп келаткан иш, мына район боюнча бир гана ушу түстү, анан аябай жакшы иштеген, тең алыш деген спаңыздар бар. Ишинде жакшы, мына быйыл 36 миллион сомдук чоң ички чарбалык каналдарды реабилитация кылып ишке берип атат.
дагы пландар болсо неметебиз. Суу боюнча проблема болбойт. Саламатсыздарбы? Вет башкармалык боюнча мамлекет тарабынан камсыз алуучу вакциналар келген. Эртеңки күндөн баштап мына шар булаңына, анан иттердин кутурмасына каршы эмделер башталат. Анан ошондой эле бруцеллез каршы каналы. Анан сырткары жана өкмөттүк эмес уюмдар менен Кашка жол айыл өкмөтүндө мына малдарды жасалма уруктандыруу боюнча бир пункт ачылат. Бул жалпы Кашка жол айыл өкмөтүнүн 5 айылын тейлейт бу жерде. Буну азыр окутуу жүрүп атат. Анан ошол пунктка Агахан фонд тарабынан жасалма уруктандыруу үчүн шаймандар менен камсыз кылып берет да, анан окуудан өткөзүп беришет. Андан сырткары мен айыл өкмөткө 23 жылга планыңызга киргизип алганыңыздарды суранат элем. Сибир жарасынын 7 чордону Кашка жол айыл өкмөтүнө жарашкан, бирөө 6 тоготойдо, 1 чордону ушул октябрь айында 18-жылы булар дондо түзөөдөн өткөзгөнбүз. 5 жыл өттү. Авариялык абалда дагы 1-2 ачактар турат. Ошол тез арада булар дондо түзөө болуш керек. Андан сырткары мына министрлер кабинетинин тескемеси чыккан. Ар бир айылда малдарды эмдөө боюнча расколдор курулуш керек эле. Ошол сиздерде бир да раскол жок. Ошондо быйыл мына жылдын планына киргизип койсоңуздар, быйыл сөзсүз түрдө расколдор болуш керек. Саламатсыздарбы, урматтуу Акчабылык туугандар, Кашка жолдук туугандар. Мен айыл чарба башкармасында жетектөөчү артист болуп кызмат кыламын. Атым Абдулда, фамилиям Сананов. 2023 жылдын түшүм үчүн биздин райондо негизинен жазгы айдап себеби карата бардык күрөөндөр келген. Жана докладыңыздарда да айтып кетти, 2023-кө 25 тонна баграт сортундагы күздүк буудайды күрөөнү именно ушул айыл өкмөткө берилип, ушул айыл өкмөттүн эли сатылды. Азыркы учурда дагы 60 тонна жаздык арпанын үрөөнү келген. Через айыл банк аркылуу алсаңыздар болот. Муну бул боюнча биз өкмөттөргө билдирүүлөрдү бергенбиз. Үрөөн жетиштүү. Şu жанагы аксакалда айтып кетпедиби? Сабыларчы эгилген күздүктөрдү өзүңүздөрдөн карап эле, өзүңүздөр карап туруп уюштуруп, ушул мал келден карап алсаңыздар, өзүңүздөргө эле жакшы болот эле. Күйүүчү май боюнча да айтып коюңузчу, солярка боюнча. Күйүүчү май боюнча районго 37 тонна солярка бөлүнгөн. Бул боюнча Кашка жол айыл өкмөтүнө бергенбиз. Кагаз келген 5 тонна бардыгына тиешелүү өкмөттөргө бөлүп бердик. Алдыңыздары алсаңыздар 5 тонна Каракулча айыл өкмөтүнө бөлүп бердик. Баасы 65 сомдо. Кайсы жерден алабыз? Ал ошко жанагы барып любой дебедин этегинде расчет бар, Адлет мырза. Ошого төксөңүздөр, мына райондогу петролимден аласыздар. Талон берет 100 литрлик. Анан ала бересиздер. Мен Түштүк аймактык таза суу боюнча иштейм. Каракулча району боюнча координатор. Бул жерде сиздерде бардык айылыңыздарда суу бар. Баягы бир гана жери мен ошо айыл өкмөт башчылыгына кайрылып кое турган тариф саясаты. Ушуну эсептеп антимонополиядан өткөргөнгө, анан кийин эки сопугум бар. Ушул эки сопугумду Бекатта муниципалдык ишканага бириктиришет. Эң ушуну иштейбиз. Assalamu alaikum, урматтуу айыл тургундары. Мен Ош областынан жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматынын башкы инспектору болом. Менин чыгып сүйлөгөнүм президенттин 109-жарлыгы бар. Жерди өзү билемдик менен ээлеп алуу, басып алуу фактылар боюнча азыр мыйзам күчүнө кирип атат. Себеби мен билгенден мына октябрь айылында деле бар, башка айылдарда деле бар. Өздөрүнө бөлүнүп берилген чектенен ашыкча 20, 30, 50 соткө чейин бош жерлерди тосуп алган жарандар бар. Ошолор өзүңүздөр ушул мезгилге чейин пайдаланып келдиңиздер, акысыз эч кандай ижара акы төлөбөй. Эми өзүңүздөр каалооңуздар менен эле бошотуп айыл өкмөткө өткөрүп берип койсоңуздар сиздерден сураныз. Себеби азыр
мыйзам күчүнө киргендигине байланыштуу буну укук коргоо органдарына өткөрүлүп берип, штрафтар салынып, чаралар көрүлөт. Ошон үчүн өзүңүздөр ыктыярыңыздар менен өткөрүп берип коюңуздар, сиздерден сурайбыз. Кудай буйруса, ошо республикалык салымдардан деле 23-жылга аябай көп аракет кылып атабыз. Ошо жолдорду айтып кетсек, мектептерди айтып кетсек, больницаны айтып кетсек, буйруса ошонго ишке ашса 1 миллиардга жакын акча каражат ошо районубузга саптайбыз да буйруса. Эми берден ошо президентибиздин жарлыктарын айтып кетти, сиздерге да кайрылат элем, ошонун баарын колдоп, президенттин саясатын колдоп, биз деле мына айыл өкмөт башчылары, жетекчиликте баарыбыздын элдин кызматындабыз. Ошон үчүн мен жаңы келгенде ар бир айыл өкмөттө көйгөй маселе аябай көп эле. Быйылкы ошо 1 жыл өткөндөн кийин карасак, анчалык деле көп чыккан эмес. Былтыр келгенде ошо Кашка жолдо суу маселеси, арыктар боюнча бир топ суроолор болгон. Быйыл эми ал боюнча суроо болгон жок. Ошо анан берден айтылган көйгөйлөр баары протоколго жазылып, тиешелүү мекемелерге баарына берилип, иш пландарын берилип аткарабыз. Ошондой эле асыл зат айымдарды 8 март күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолуктуу болуңуздар, бала чакаңыздар бактылуу болуңуздар, бар болуңуздар. Сиздер жок, биз жокпуз дейт. Ушинтип эле майрамыбыз майрам кыланып, буйруса Кара-Кулжа районунун алгачкы райондордун бирине жеткизип, чогуу бакубат жашоого жеткизет. Рахмат, Дамир Садырович, Энис Нуркашбекович. Анда кезекти ушу сыйлоо не берсек, анда Дамир Садырович бир 2 грамота сизге тийиштүү экен, өзүңүз тапшырып койсоңуз, анан айрым жарандарыбыз менен өзүм тапшырам. Кара-Кулжа райондук мамлекеттик администрациясы Кара-Кулжа району аймагында жаныбарлардан алынган азык-түлүктөрдү идентификациялоо иштерин уюштуруу боюнча айылгы аймакта жылкыларды идентификациядан өткөрүүнү өз убагында талаптагыдай жүргүзгөндүгү жана ишиндеги жетишкен ийгилиги үчүн Кашка жол айыл өкмөтүнүн ветеринардык адиси Осмонгул Нураловсун. Ошондой эле ардак грамота менен 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүшүнө кошкон чоң салымы жана ишинде жараткан ийгилиги үчүн Кашка жол айылдык аймагынын Жийде айылындагы Жийде орто мектебинин кыргыз тили жана адабият сабагы боюнча мугалими, Кашка жол айылдык кеңешинин депутаты Сулайманова Кыбалкан Төрөнбаевна сыйланат. Мактоо грамотасы. Кыргыз Республикасынын президенти ырксыз чыгымдарга каршы күрөшүү боюнча указынын турмушка ашыруу салтына айланган туулган салмактарын көрсөтүлгөндүгү үчүн Жаңы Талап айылынын тургуну Сатыбалдиев Нурбек Камчыбекович. Бул жараныбыз ушул ырксыз чыгымдарды кыскартууда 54 жарлыкты аткарууда биз элден суранып, ушул жараныбыздан суранып, жылдык өткөрүп аткан экен. Жылдыктын ордуна ушу жылкы сойгондун ордуна бир соопчулук ишин аткарып берсеңиз деп сурандык эле. Ушул жараныбыз жана жолдун шабыл төшөдө жанынан 100 000 сом акча каражатын ошо жолго жумшап, ошол мактоо грамотасы Жаңы Талап айылынын инфраструктурасын жакшыртууда үзгүлтүксүз колдоо көрсөтүп, элдин көйгөйлүү маселелерин чечүүдө жакындан жардам берип турган Москва шаарындагы Жаңы Талап фондунун жетекчиси Исмайлов Мирбек. Дагы ыраазычылык каттык. Кашка жол айыл өкмөтүнүн Жийде айылынын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүндө Жийде орто мектебинин окуу шарттарын жакшыртууда кошкон зор салым үчүн Кашка жол айылдык кеңешинин депутаты Алиева Рыскан сыйланат. Ардак грамота жылдын мыкты мугалими 2023 сынагында райондук турда 1-чи орунду алгандыгы үчүн Жийде орто мектебинин башталгыч классынын мугалими Закирова Зейнеп Кечикет. Ыраазычылыкка Кашка жол айыл өкмөтүнүн Тогото айылында жаш муундарга билим берүүдө талыкпай эмгектенип
кошкон зор салым үчүн Мамады Байбетов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабият мугалими Адилбекова Жүзүмканга ыраазычылыкка. Ыраазычылыкка Кашкажол айлык өкмөтүнүн Тогото айылынын жаш муундар тарбиялоодо кошкон зор салым үчүн Шаркан Бөкөев атындагы балдар бакчасынын ашпозчусу Абдырахманова Айсаткынга Кашкажол айлык өкмөтүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ыраазычылыкка Кашкажол айлык өкмөтүнүн Тогото айылын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон зор салым үчүн Тогото айылынын тургуну Меңдибоев Жанарбекке Кашкажол айлык өкмөтүнүн атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле ыраазычылыкка Кашкажол айлык өкмөтүнүн Жиде айылынын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салым үчүн Жиде орто мектебинин окуу шарттарын жакшыртууда, мектепке инвестиция тартууда кошкон зор салым үчүн Жиде айылынын тургуну Төлөнбаев Абдимажитке ыраазычылык билдиребиз. Рахмат, алган сыйлыгыңыздар кут болсун, акыркысы болсун. Келип бергениңиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Элдис Мукашбекович, Дамир Садырбекович айтылган сын пикирлерди албетте эске алабыз. Ошондой эле жетишкендиктерге да токтолуп кеттиңиз. Сизге дагы ошо иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Жамаатыңыздар менен бирге ден соолукта болуңуздар. Ар дайым ошо кыргыз эли үчүн, жерибиз үчүн ак эргеңизди арнап жүрө бересиз деп ниет кылабыз. Баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. Аял затынын кечээки майрамы менен баарын куттуктап кетмекчимин. Иштериңиздерге ийгиликтер боло берсин. Урматтуу аял заты, бар болуңуздар, ар дайым күлүп жүрүңүздөр. Куш келипсиздер. Ушу менен бүгүнкү жыйыныбыз соңуна чыкты. Чоң рахмат.